Теледе ТВ кайгыл көрсөтүүсү кайрадан Ош шаарынан бүгүн апта ичинде болгон кылмыш фактыларын жаналарды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жикшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Өткөн апта Ош шаарында жол тартибин бузган айдоочуларда жетиштүү болду. Жөнөкөй эле эрежелерди айтпаганда, мас абалда унаасын башкарып, атүгүл жол кайгыл милициясынын колуна түшүп, аларды теңине албагандар да кезикти. Бул окуяларга биздин чыгармачылык топ дагы күбө болду. Унаасына отуруп качып бараткан балдар буга чейин жол кайгыл милициясынын экипажынын колуна түшкөн айдоочунун достору. Жардамга келип, айдоочу баланын унаасынан ачкычын алып шашып кеткендер. Фамилия атыңызды айтпаңыз. Мына май кызматкери текшерген учурда карама каршы коюп, мына Пекин, мына өзүңөр көрүп атасыңар. Карама каршы турган жер тренировка мас абалда экен. Биз ушу күлчүн сураган учурда күлчүн бербей баш ийбейт. Досторун чакырды. Азыр качып кеткен ошо достор болот. Ошо өзүнүн айтуусу боюнча Улан аттуу жигит экен. Улан батыңыз? Улан ар кандай аттарды айтып атат. Азыр күлүштү досторуна берүүрдү, азыркы 3-4 бала болуп кетти, өзүңөр көрдүңөр. Şu жанында немес жок. Азыр наркологиялык бөлүмдөн өткөрүп, мастыгын аныктап, убактылуу штраф станцияга апарабыз машинасын. Тренировка мас абалда болгондуктанчы. Жаш бала мынтип кылганынан таңганы менен четинен окуяга күбө болгондор да чыга башташты. Такси кызматынын айдоочусу унчукпаган баланын кылгандарын тартип сакчыларга да биздин чыгармачылык топко да тастыктап берди. Калыстыгыңызды айтпасым, бияка өтсөңүз аке. Биз деле элди жердеп жүрөбүз го, көрүп атасыз. Мен аттан түштүм. Машинадан мас абал түшүп, мына балдар келип, күлүш таап кетип калганын көрдүңүз да өзүңүз, туурабы? Көпчүлүк болуп кетишти. Мас абалда тренировканы көрдүңүз да карама каршы турган, туурабы ака? Көрдүңүзбү ака? Айта аласызбы? Кеттик. О, машинаны карап туруш керек да, азыр белки достору минип кетип калган экен. Мындай көрбөйсүз. Өлүп отурам дейм, бирок. Такырба. Кыйкырбачы ка мен. Унаасын терезесин караңгылатып алып, мас абалда айдагандыгы үчүн шектелген бала ачкычын бербегендиктен унаасынын тартип сакчылардын бири ордунда кайтарып калды. Ал эми баланы тез эле Ош шаардык наркология бөлүмүнө жеткиришти. Текшерип койсоңор. Ондай фамилияңды айтып коюңчу. Фамилия атыңды айтып койсоң. Рахматулла уулу. Oturun, çarşıyız. Otur. İslamбек. Yatan karnına yatan üylep koyuyorsun. İslamбек, туган күн. İçmeyin. Ben aytım üylep koyun, içmeyin. Төгөндө балдар чыкты. İslamбек, 12-10 туксунтат. Жаш бала наркология бөлүмүнөн да кылыктанып көрдү. Ак халатчандар берген түтүкчөнү үйлөгөндүн ордуна алгач ичип салып, кийинкилерин сыртка төгүп салып, иши кылып ичип алгандыгын жашырууга болгон билген аракетин жумшады көрүнөт. Бирок ак халатчандар унчукпаган баланын бул кылыктарына карабастан алыстан келген жит аркылуу жана анын өзүнүн алып жүрүүсүнөн мастыгын тастыктап беришти. Кату терең дем алып, чукур дем алып. Суу. Bir minut üyleysiz, kaynayıp. Tutpa, üylöşün gerek. Айтканды кой. Ал болбойт ал. Ondan sonra jutуп аласыңыз да. Атай десе алды. Кату үйле. Сууга жеткирип үйле. Sen jutуп алдың, ай. Атайлап кандай баласы? Başka su verelim. Yaş balamasını şundan hükümetten demek oldu. Önce hükümetten demek oldu. İçmesinde içtiğine turan mesela bu. Üyleysin de olmasın. Yürüp atmayayım ben. Kanda üyleysin, bu kaynayıp. Kaynatsam sen de. Kaynat koy. Болду. Ne geldi? Мен алсам, Баланын үнү эшикке чыкканда гана чыкты көрүнөт. Анда да уна меники эмес деп актанып жатты. жаңында барып тастаочу документтер? Жо, мен içpesem de Жо, документиң барбы өзү? Конечно бар. Каякта? Үйдө? Жо, машинанын документтери каякта? Кандай машинанын? 24-20 документ. Ал мен машинам эмес да. Жаныңда өзүң тастоочу документ барбы? Жо, мен жөн эле болуп атсам мен. Жо, сенен ички иштер органдарынын кызматкерлери сурап атат. Жаныңызда өзүңүз тастоочу документиңиз барбы? Жок. Никак нет.
Минген мүмкін емес тандай. Мен машина минген жоқпын да бердім. Бала тартипке ылайык өздүк документи жок болгондуктан өздүгүн тастыктоо үчүн ички иштер башкармалыгына жеткирилет экенин билген эмеспи Айтур ал жагына жеткен соң бардык күнөөсүн мойнуна алып, айтмакчы айрым маалыматтарга караганда тамада болуп иштеген бала биздин чыгармачылык топту сөзгө тартып көрдү. Бул тасманы эфирге чыгарбоо үчүн өзүнүн чөнтөк телефонун пара катары сунуштап көрдү. Албетте баланын айфону бизди кызыктырбады. Мен кечирип коюң братан. Жок, ал эми кечирген эмес, мыйзамды бузгандан кийин да жоопкереңди билиш керек. Мисалы, братан. Тартип сакчылары деле биякта түнкүсүн ойноп жүрүшкөн жок, аларга баш ийип бериш керек, мыйзамга жооп бериш керек. Баш бештик коюң экен. Не ол? Чому эмне көрүп атасың? Мен кечирим сурайм братан. Жок, түшүндүрчү. Жаткандай ишин. Жок, сүйлөшүп келе калчы. Аны эмне берип атасың мага чүмүктө? Телефонуңа эмне болмайлы? Ал эми унаасынын ачкычын бербегендиктен, тактап айтканда алгач жардамга келген достору аркылуу жөнөтүү ийгендиктен эвакуатор чакыртылып, ага жүктөлүп тийиштүү айып унаа жайына алып кетишти. Где работаете? Вам это очень интересно. Ну да. Раз спрашивают, наверное, интересно. Видят на видео, узнают. Не нужно, Кто наверное, узнает? конкретизировать. Тем, кому это интересно, более чем ему. А что вы употребляли? Мы с вами, А что вы употребляли? честно сказать, вы сможете ответить на мой вопрос Я ответом. вопросом на вопрос не надо. CHOOOO3. Вы в таких красивых погонах. У вас красивая улыбка, красивая прическа, красиво разговариваете. Биздин чыгармачылык топту жолуктурганда эле менин кадыр баркымды көтөрүп жатасыңар деп мактанып, өзүн өлкөбүздөгү өтө белгилүү адам элестеткен жаш бала эмнегедир аны тааныбай койгонубузга капаланып, ар нерсени сүйлөп, арынге тийишип жатты. Ребята, учитесь работать. Вот и все. Мен. Бартаус. Главное, ребята, не трогайте. Бул эки жигит ушул эле түнү Ош шаарында мас абалда унаасын башкарып, жол кырсыгына кабылышкан. Анан ордуна келген жол кайгыл милициясынын ишине тоскоолдук жаратышып, аларга баш ийбестик көрсөтүшкөн. Албетте анан бейбаштарды наркологияга алып келишип, текшерүү кылалы дешкенде, ар кайсыны сүйлөп отуруп алышкан. Ак кийимчен өзүн атактуу киши элестеткен бала жүргүнчүсү. Ал эми жол кырсыгынан жарат алып, оозуна суу толтуруп алгандай унчукпай турганы айдоочусу экен. Ну, я буду проверять. Я не хочу. Ну, хорошо. Возможно, кто-то там трогает. Я же говорю, я пью. Хорошо. Вот и все. Ладно. Ребята, был бы я в Баткене, я бы молча глотнул бы. Научитесь работать, ребята. Мунусу мынтип жыргап жүрсө, экинчиси тактап айтканда айдоочусу унчукпаганы менен тартип сакчыларга да кол көтөрүүгө жетишиптир. Жокшу болду. Эле айтып. Кимиси жолдошунда? Атын айтпай атат, ДТПда кара футболкачан. Ошо мас абалда авто эме кагылышып ДТП жасашкан. Наркологический алып келесак жолдо баш бербей асылып бизге значоктор жулуп. Ал гана эмес, тартип сакчылары менен алышып жатып кулап түшкөнбү же жол кырсыгы учурунда жабыркаганбы тартип сакчыларга шылтамай болду анысын. Айдоочусу мынтип мени сабады деп даттанып жатса, жанында өзүн белгилүү киши элестеткен бала кайра баягы жоргун баштап жыргап эле жатты. Коркпой эле айтып койсоңуз. Есть камера. Какой телеканал? НТС. НТС? Сотрудники ГАИ меня избили. Вот есть сотрудники этот клевые. А из-за чего избили, вы знаете? Вы можете ответить? Сотрудники ГАИ, да? Да, из-за чего? Они что хотят, то и творят. Нет, что творят? Я не знаю, что хотят. Вы можете то и творят. конкретно сказать, из-за чего это было? Бессознательно. Да, задайте мне вопрос, я вам отвечу. И по-любому этот материал не будет в НТС. Возможно, завтра это будет на телевидении. И спасибо за то, что вы мой рейтинг поднимаете. Я вам отвечу коротко. Я вас не знаю.
Ну, вы молодец, значит, вы правильный оператор, А о если вы каком не рейтинге вы знаете. говорите? Такие вопросы задаете. Вы перед тем, когда задаете вопросы, вы просто подумайте. Вот НТС, именно филиал. Вы-то не бишкекский НТС. Я бишкекский НТС. А тогда вообще нифигово, ребята. Задавать такие вопросы, когда человек, если виноват, чтобы ему было стыдно ответить за ваши вопросы. Жаш баланын бул аракеттерин эч ким баалабай койду. Акыры мен силерден сулуумун деп баштады. Пикиринде ага окшош болуш үчүн жүзү менен тамды сүзүш керек эмиш. Өзү да бир кездерде тамды сүзүп отуруп сулуу болгонбу же окшошпой калганбы? Иши кылып биз да түшүнбөдүк. Вот лицо свое возьми, об стену. Свое твое чуть-чуть стало покрасивее. Бул бала мынтип сулуулугуна мактангыча айдоочусу тийиштүү текшерүүдөн өтүүдөн баш тартып жатты. Же атын айтпай, же текшерүүдөн өтпөй, болушунча тартип сакчыларга эркелеп жатты. Фамилия атыңыз ким? Фамилия Жазып атыңыз коелу, Музахан. Жазбай өтсе мен ұрдым все. Чо, мен ұрсас? Жақтан өткөзбөйлү, сиз ич алганыңызды тастыктабайлы. Айтпайсыз фамилия атыңызды. Айтпаймын. Неге? Я имею право не говорить. Сиздин массызбы, масс эмессизби? Ошону аныкташ керек да, аны кандай биз аныктайбыз? Ошону эле айтып коюңуз врачка. Атыңыз ким? Меня избили, я не могу в состоянии говорить. Ну вы же говорите. Ökse, adamın atınızı ayıp mısınız? Atınızı ayıp mısınız? Birini respublika barış gerek, startaş gerek. Şul gerek size. Oturun. Атыңызды айтасыз ба? Айтпаймын. Неге? Мне есть адвокат. Паспортыңыз бар, праваңыз бар, неңіз бар? Жоқ. Ештеңеңіз жоқ қой? Жоқ. Атыңызды айтып қойыңыз, хорошо, адвокатыңыз келеді. Сен фамилияны айт. Менің фамилиям Рахматуллаев. Отырмын. Тихо, тихо. Öcük, koysanıza. Bir sana zaten alışasın. Пришли в ресторане. Oturun. Biz Ulasar'ı gördüğüm sastanede mesleğinde çocuk. Байке мынтип баш бербей, сөзгө тартылбаса жанындагы жүргүнчүсү тескерисинче сөз талашып, улам камерабызга түшкүсү келип жатты. Ара чолоодо жардам берет деп ойлоду Айтор өзүн НТС каналында иштейм деп да көрдү. Я просто здесь в гостях. Не, а почему, коллега, ты тоже на телевидении работаешь где-то? Я в НТС работаю. В НТС работаешь? Да. Ты там не работаешь? Возможно. Да. Просто я Хочешь снять? очень давно там работаю и тебя никогда не видел. Хорошо. Хочешь так стану. Хочешь так стану. И ты наряду с теми же, кто же лажаются, как заноза Киджи. Я официально напрямую скажу. Заноза, НТСники, красавчики. Заноза, научитесь работать. Кандай болгону да эки бейбаштын тең мастыгы такталган соң жакынкы ички иштер башкармалыгына жеткирилмей болушту. Өздүктөрүн такташ үчүн жана тийиштүү протоколдор толтурулуп, жоопко тартыш үчүн экөө тең унага отурду. Турбайсызбы? Не түшүп алдыңыз да? Хамамайсыз да отырсаңыз амыр. Түшүп алдыңыз машинада отырбайсыз ба? Машинаға барайлы. Ты за свои слова отвечаешь? Да. Вот смотри. Раз привет передадим. Вот камера снимает. Братан, ты меня не дергай, ладно? Хорошо. Садись. Өмір бияқтан отырса. Мынасыз? Можно я за руль сяду? Вы же в Бұл погонах. нормально бұл кетер еді. Кубалашма коюнуна түшкөн жол кайгыл милициясынын экипажы тийиштүү унаанын аркасынан айдап Ош шаарынын бир топ жерин жүрүштү. 18-23 18-23 18-23 Сечкан тосаңыз, сечкан сізге жетіп қалды. Акыры айдап жүрүп отуруп, тез эле жолдо тартип бузган унаага жетип келишти. Аркасынан шаар айланткан унаа бирок кайгылуучулардын биринчи эле буйругуна токтоп берди. Шаардыкка айдайм, страшно сумка. Документтериңиз. Камераны алып койсоңуз болот? Иә. Сураныч, камераны алып койсоңуз болот? Жоқ, жоқ. Түшіп қойса ортаңа Жок, айтып коюңуз Сураныч. тексеріп қойып іштіңізбі, еш болбадыңызбы, хорошо? Чын айтсам, тей камераны берите, мен силерге баарын түшүндүрүп айтып берейин. Пожалуйста. Ооба. Тексеріп қойлы? Мен баарын айта алам. Тей камераны берите, мен баарын айтып берейин.
Унаанын айдоочусу аял киши болуп чыкты. Кайгылуучуларга бир топко чейин камераны алып салгыла деп кайрылып жатты. Бирок өтүнүчү ишке ашпады. Пожалуйста, ты убери камерасын, Сураныч. Түшпедіңіз бе? Я. Түшпедіңіз бе? Чын айтайынбы? Эчтеме. Анткени мен сен бүгүн туулган күнүң экен. Тейлерди үйүнө таштап коеюн деп кетип бараткам. Хорошо, автоноз отырсыңыз, Баарын айтканын айткам. Жок, мындай серьезно мындай кылып эле мен болгонун айтып атам. Хорошо, мен отурам. Мен баарын кылам. Просто камеру уберите, пожалуйста, Сураныч. Урматтуу айдоочу, автоноздун Түшүндүм, баарын түшүндүм. Просто камераны алып койгула. Хорошо, отуруңуз, келиңиз отуруңуз. Болду, мен отурам. Камераны алып Болду, алат. Сиз отурсаңыз, ого чейин отура бериңиз. Жаман тартып атты. Башы иперемдеген эжебиз ичип ичпегендигин тастыктоо үчүн наркологияга келгенде анан баш ийбестигин көрсөтүп баштады. Ар кайсы таанышына чалып жардам сурай баштады. Алло. Эй, бuyakta уже эме, не дейм, наркологический алып келип алып түшүрүп атышат да, ошону Нурланке чыгып айтыптым. Ошентип эме, приказ келген болчу анан день рождения болуп кичине майрамдап чегип келатсак кармап алып аны бияка алып келе атпайбы. Жаап турасыңарбы, пожалуйста. Урматтуу айдоочу, автоунааздан түшүп коесузбу? Чё там? Келиңиз, түшүп коебуз. Урматтуу айдоочубуз унаасынан чыгып берди. Бирок наркологияга киргенден мурда даратканага суранып кетип, ошол бойдон жоголду. Ал жака киргенине жарым саат болгондон кийин гана анан тартип сакчылар ара чолодо айдоочу эжебиздин жанында жүргөн курбусу да барып дайынын сурай башташты. Айткан кылыш керек текшиде. Чынар эже. Чынар эже. Эже чыкпайсызбы? Ичим ооруду азыр. Кичине бошоно алайынчы. Өчүт болуп кетти, эже чыгыңчы. Мурска бүттү алай азыр. Ичим ооруду. Андан көп өтпөй Чынар эжебизге жардамга келгендер пайда боло баштады. Алардын бири бир тууган байкесимин деп өзүн тааныштырып, биздин чыгармачылык топту сөзгө тартуу аракетин көрдү. Одну минуту можно? Выключите камеру, пожалуйста. Не могу. Мел, дай торгс. Стройки, да, блин, день рождения, да, выручай. Не могу. Подчинение кылыш керек сразу. Сотрудник милицияга деп барам. Башын бериш керек. Неге үйретет? Көлүктө камалып окуя карайсың. Қайда? Көлүктө турат. Жарым саат машина. Выручай. Ой, не могу. С камерой, да? Жок, мен бияктан выручать эткенмин. Сотрудник что тут? Я отвечаю деятельность. Молодец. Не подчинение алсам, ошондо анан тартабыз. Как звать тебя по имени? Азиат. Азиат? Да. Ясно. Что? Пускай сестрёнок. Я не сотрудник, у меня нет таких полномочий. Чын эчтеке кыла албайм да, ачык эле айтайынчы сразу эле, чтобы мындай разговорубуз дальше уланып кете бербесин да. Уланбай, уланбай. Исключение справа барбы? Жок. Байкесимин деп тааныштырган киши мынтип карындашын жашынып алган даратканадан чыгаргандын ордуна бизди сөзгө тартып, бир туруп тартип сакчыларга барып шыбырап жатты. Унаа айдоочусу Чынар аттуу айым мынтип болжол менен бир сааттай даратканага отургандан кийин тартип сакчылар аны күчкө салып чыгарабыз деп да коркутуп көрүштү. Чынар эжебиз ага да көнбөдү. Бирок бир топ козаган мындай аракеттерден кийин чыгып берди. Жула, ишти жула. Шотман дегенмен жула. Чего вас? Ичкери кирип Чынар эжебиз анан дагы шылтоолорду айтып баштады. Ара чолодо кой берип коет деп ойлоду, ыйлап да көрдү. Бир туугандары менен телефон аркылуу байланышып, ичинин ооруп жаткандыгын да айтып жатты. Бирок ак халатчандар берген түтүкчөнү үйлөп берди. İştegen жериңиz? Общественный фонд. Kızım, ne zor kulak sar. Bu yaktan karmak, bu yaktan büyük koy. İçme geri. İçmesen çıkmaydı, içsen çıkart. Şu, gel, karma. Soktu, bu yaktan. Yani öyle, bir minut öyleysin. Kaynat, tamam. Desen kaynat. Öyle, katı koy. Katı koy ama kaynat. Bundan kalıp al koy. Gel belli koysun. Yok. Баарын осознаю. Kaynar de vatan, başkalar gelir diye. Жок, мен баарын осознаю. Ооба, мен ичпедим дебейм. Мен ичтим. Анткени
мага 200 грамм кыздар ичирди. Мына. Мына. Общественный фонд. Положительный. Көрдүңүз, Енді өзүн алып. Айласы кетип, Чынар эже анан өлкөбүздүн президенти Алмазбек Атамбаевка да кайрылуу жасагысы келди. Эмнени айтайын деди, биз да түшүнбөдүк. Эгер чыкпай калса, анда мен силерге жалобать этем. Просто ага чейин айтып койгула силер, ким аты жөнүңөрдү айтып койгула, кайсыл телеканал. Азия Чыкшеев, ТВК. И болду, подожди, мен азыр жазып алайын. Мынтип анан президентке эмне кайрылуу жасайт экенин да укмай болдук. Бирок кайрылуусу эмнегедир өлкө башчыга эмес парламентке болуп калды. Көрүүчүлөрдөн алдын ала да кечирим сурап коюшубуз керек. Чынар эжебиз кайрылуусун айтып жатканда ага жардамга келгендердин бири ишибизге тоскоолдук жаратып көрдү. Эгерде ушул передача менен менин машинамдын номери чыгып туруп ушул нерсе менен токтоп кала турган нерсе болсо, менин айткан сөздөрүм токтотулуп кала турган нерсе болсо, мен анда билбейм, анда Кыргыз Республикасынын президентине эмес, парламентке чейинки нерсенин эч нерсесинин кереги жок. Анткени мага деген мен жетишерлик ошол нерсеге жеткире турган нерсем бар, жеткире алам. Эгерде ошол Кыргыз Республикасынын президенти же болбосо парламент ушул нерсени чече албаса, менин ата-энем 45 жыл Кыргыз элине эмгек сиңирген мугалимдер болчу. Мен андан тартынбайм. Биз 11 бир тууган адамдар болчук. Биз 11 бир туугандар болчук. Ата-энем Кыргыз элине эмгек сиңирген адамдар эле болчу. Адамдар эле болчу. И ошол адамдар анткени ошо союз кезинен баштап 50 жыл ошол эле картуунун отличниги болуп, эле картуунун бүт барлык нерсесин кылып жүргөн адам. Андан сырткары мен өзүм дагы мына канча жылдан бери ушу билим берүү тармагында эмгектенип келе жатам. Эч ким эч нерсе кылган эмес. Бирок реально бүгүнкү ситуацияда мен то, что было, мен айта алам. Анткени мен ушул 20 жашка чыкпай 11 баланын ата-энеси болгон, апасы болгон, кыз балага эң керектүү болгон апамды жоготуп, ушул бүгүнкү күнү өтүп кеткен. Ошол күнү менин туулган күнүм болуп аткан адамды жоктоп, мен отуруп досторум аркылуу ушундай состоянияда 100-150 грамм ичип калган үчүн мен азына ушул жерде ушундай түз кайрылуу кылып отурам. Эгер ушул түз кайрылуу жетпесе, анда башка нерсеге чейин жеткенге мен толук добьюсь. Кандай тоскоолдуктар болбосун, Масабалды унаасын башкарган Чынар аттуу айымдын кайрылуусун толук бере алдык. Бирок биз наркологиядан чыгып баратканда жана келип бизге тоскоолдук кылып жаткан балага досу экөөнү кайра жолуктук. Эмнегедир балдар камераны биринчи жолу көрүшкөнбү же сүрдөп кетиштиби, адашып калышканбы, айтор камераны сындырабыз деп анын үстүндөгү жарык бергичин жулуп качышты. Качты. Жаш бала мынтип мүлкөбүзгө кол салып качып кетүүгө үлгүрдү. Жол кайгылуу милициясына кошумча экипаждар келип, айлананы тинтүүгө алышты. Бала эмнеге качканын бирок эч ким түшүнгөн жок. Анткени Масабалды унаасын башкарып колго түшкөн Чынар эжебиздин унаасынын аркасында ал баланын унаасы терезелерин ачык таштаган бойдон калып кеткен экен. Андыктан бул жакта тартип сакчылардын бир бөлүгү калып, калганы мас айдоочуну мындан ары айып унаа токтотуучу жайына алып кетишти. Айтсак, бул жактан да Чынар эжебиз кайра дааратканага кирип алам деп аракет кылды. Бирок бул кылыгы ишке ашпай, колунан жетелеп унаа отурууга туура келди. Кыйын болуп сени НТСтен тартпай эле кой, болуп турбу? Сен да жап-жаш баласың. 1000 жол тартпайсыңбы? 99 жол чыгарбайсың НТСтен. Сенин бул жумушуң эч нерсе кылып бере албайт сага. Мен ошон үчүн жана правительствого кайрылгам. Кайра да кайрыла берем. Пожалуйста. Государство иштеген 5000 айлык алган адамды тарткыла.
штрафтанкага алып баргыла, 20 000 штраф алгыла, 4 айлык айлыгын. Молодец Атамбаев, молодец правительство. Силерге эртең чоң кылып келейтип премия берет. НТСтен бир жашнакай суу оператор тартып атат, тарта берсин болушунча. Мамлекетке нааразымын деп атасың. Мен мамлекетти башкан правительствого нааразымын. Бүт президентке нааразы. Мен барын айта алам. Анткени меники не правительственная организация, меники общественный фонд. Мен барын айта алам. Айыпына токтотуучу жайына киришкен соңда Чынара аттуу айым тынчыган жок. Тартип сакчыларга мүнөзүн көрсөтүп, дагы бир топко чейин алардын ишине тоскоолдук кылып жатты. Документин бар силерде ол менен Документ бизде ключсүз алып кетесиз үйүңүзгө. Сиз машинаңызды жаап коюңуз. Алып кетпейм мен, силерге керек. Машинаңызды жаап коюңуз. Машина государствого керек да, ала берсин. Жок, машинаңызды жаап коюңуз. Жок, албайм. Машинаңызды жаап коюңуз. Жаппайм. Урматтуу айдоочу, түшүнсөңүз, Пожалуйста. сиз автоунааңызды кулдап коюңуз. Хорошо? Автоунааңызды кулдап коюңуз. Маған да протокол берин, мен досконально окуп чыгайын. Хорошо, сиз эме алсаңыз. Жок, маған досконально берин, мен окуп чыгайын. Мэрге стоянка койгонду уктабыз, протоколду уктабыз. Машинаңызды жабыңыз. Мен протокол толук окуп чыкпайм. Уктасыз аны. Келиңиз. Биз неправительственная общественная организация. Бергиле, мен окуп чыгайын. Бул жака кирсеңиз. Кирем. Арачылууда эжебиз барын чөнтөк телефонуна сүрөткөдө тартып жатты. Эмнеге деп сурашса, коомдук корун шылтап жатты. Я имею право. Общественный фонд. Иши кылып Чынара эжебиздин кылыктары тааныштарына да жеткенби, алар да четинен келип башташты. Алар да тынчыта албашты. Акыры тартип сакчылары иштерин бүтүрүштү, чыгып кетишти. Чынара эжебиз болсо айыпына токтотуучу жайында. Буга чейин кайгылуучуларды тартса, эми анда камалып жаткан унаалары тартып кала берди. 2016 жылдын ар бир машинанын кандай основаниясы менен токтогонун баарын көтөрөм. Айтсак, буга чейин наркологиядан бул эжебизге болушам деп биздин чыгармачыл топтун камерасын колдон жулуп кетүү аракетин көрүп, жарык бергичин сындырып коюп качкан балада жол кайгыл милициясынын ыкчам аракети менен кармалган экен. Ал балага карата албетте мүлктү кыйроого учураткандыгы үчүн айып тагылып, эртеси күнү жарык бергичти кайра ордуна келтирип берген соң арыз кайра алынды. Айтмакчы, унаасын масабалда башкарып колго түшкөн Чынара эжебиз болсо бул баланы тааныбайм деп жатты. Бала болсо анын аркасынан келип, ага болушам деп камера талкалаганда эмне себеп болгонун биз үчүн табышмак бойдон калууда. Эсиңерге салсак, ТВ кайгыл программасы менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпы маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефонго чалып, же WhatsApp аркылуу тасмага жөнөтсөңөр болот. Ал эми биздин кезектеги чыгарылышыбыз кайрадан Ош шаарынан болмокчу.